шайлоо системасы эски эле шайлоо системасы өтпөдү. Значит, эч кандай эме болгон жок. Ошол эле механизмдер, ошол эле эмелер менен, ошол эле торлорго барды түшүп атты, ошол эле механизм менен болду. Ошондуктан эчтеке өзгөргөн жок. Бул жагынан. Ошондуктан мен мындай деп айткым келет да, мына коррупция менен күрөшөбүз деп аябай көп болуп атат. Мына Акаевден тартып эле коррупция менен күрөшүп келатат. Бардыгы эле келгенде коррупция менен. Акаев деле күрөштү. Ал бирок өзү менен өзү күрөшүп атпайбы. Биздин бүгүнкү күндөгү шайлоо системасы боюнча эмне үчүн эме? Биз эки эмебиз бар да. Мисалы коррупцияны түп тамыры менен жок кылабыз деп турган болсок, эки системаны өзгөртүбүз. Биринчиден, денежно-кредитный финансовый системабызга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Вот, анан негизги еще ал деле биринчиден мен шайлоо системасыга эме киргизиш керек да. Биздин бүгүнкү күндө финансовый системабыз кандай? Кандайдыр бир жол менен силер бир акчаны тапсаңар, аны урдап аласыңарбы, бирөөдөн тоноп аласыңарбы, же эле өзүңөрдүн чын эмеңер менен табасыңарбы, маңдай териңер менен, не важно. Ошону топтоп туруп эле мисалы урдайсыңарбы, ошол системага салып койсоң, уже өзүнөн өзү көбөйтө берет. Ошондой финансовый система бизде. Акчасы бардын акчасы көбөйө берет. Акчасы жоктун акчасы жылдан жылга эме болот. Ошондуктан бул система, финансовый система, жылдан жылга акча, байлык кандайдыр кичинекей эле бир группанын эмесине топтоло берет, а калган население күндөн күнгө жылдан жылга кедей болуп кете берет. Мына бүгүн 30 жылдык тажрыйбабыз көргөзүп атпайбы. Бүгүнкү күндө мына айтпадыкпы? 90% жакырчылыкта болуп атат. Особенно кризисный моменттерде 10% баягындан байып атат. Экинчи жагы байланышы. Шайлоо системасы биздин негизги айрымдай өзгөчөлүгү эмнеде биздин шайлоо? Жеке акчанын негизинде түзүлгөн шайлоо система да. То есть биздин баягы бүгүнкү күндө шайлоо системабыз боюнча элдин добушу эчтекени чечпейт. Эл ошону түшүнүп, эчтекени чечпеген үчүн ошондуктан программасында укпайт, башкасында укпайт. Жок дегенде бир 5-6 сом алып калалы деп алып калат. Анан башка пайда жок. Баары бир биз чечпейбиз. Биздин голос эчтекени чечпейт. Баарын акча чечет. Ошондуктан ошол системага бүт бардык эл ошондой болуп калды дагы. Программага да ишенбей калды, башкага да ишенбей калды. 1000 сатылба десе деле, анан көрө 1000 сом алайындан барып туруп бир 2-3 кило эт алып туруп, барып балам менен, балдарым менен жакшы тоюп жеп алайын деген эмеге келет да. Ошондуктан бардыгы билет муну. Жанагы шайлоого кетип аткан элита да билет. Ошондуктан первый очередь шайлоого барса утуш үчүн эмне издейт? Акча издейттер. Акча кимде бар? Жана система боюнча ошол эле бир 500ге жакын киши өтүп кетсе 1000ге жакын кишинин колунда бүт бардык акчалар. Баары бир эле барып ошолорго барышаттар. Ошондуктан мына 2 революция, 3-чү революция болду. Мына 2 революция болсо да эчтеке өзгөрүлбөдү деген дагы ошондон. Себеби деген ал жерде баягы шайлоого барганда биринчи кезекте ошого бараттан шолордон акча алат. Алар жөндөн жооп бербейт акчасыны. Алдынан шартыны коет. Мисалы, могу должностторду бересиң. Анан жана моундай месторожденияларды бересиң, моундай государственный заказдарды бересиң. Ошолду баардыгын сүйлөшүп алып туруп, анан кийин акчаны берет. Анан тиги эмеге барганда, шайлоого барганда, конечно, программа мындай элди жыргатам, ал кылам дей берет. Сөз көп нерселерди обещать эте берет. Депутаттардан, шайлоого баргандар бардыр. Бирок фактически келгенде, бийликке келгенде, наркы элге берген эмелер унутулат дагы, себеби деген ал мындай эле айтылган нерсе. Реальный задолженность жанагы акча бергендерге реальный эмеде карыз булар. А элге эч кандай карызы жок деп эсептейт. Себеби элге 1000 сом берип койду, 1000 сомду алдыңбы, сени менен эсептешип койдук. Башка 1000 сом алган киши шайлоочу кийин ал саясатчыга талап кылганга укугу жок. Себебиден ошонуп сүйлөштү. Сенин багың, сенин добушуң 1000 сом. Сен макулсуңбу ушу? Макул. Алдыңбы? Болду, сени менен уже эсептешип койду. Сага эч кандай карызы жок. А вот жанагы бай кишилерге 1000ге жакын, 500дөн 1000ге жакын. Аларга конкретный карыз. Значит, бийликке келгенде
наркы менен эл менен уже эсептешип койду. Булар менен эсептешиш керек. Ошондуктан саясат булардын айтканы болот да, жанагылар. Ошондуктан ошол эле 500дөн 1000ге жакын киши бүт шайлоолорду ошолор каржылап келатат. Ошондуктан эчтеке өзгөрбөгөн деле ошол. Революция болот, революциядан кийин бирөөдө анандай мындай кылабыз дейт. Шайлоого келгенде ошолордун эле торуна түшөт, ошолордун айтканы кылат. Ошондуктан эчтеке өзгөрбөй атат да. Эми азыркы эмеде эле мен ойлойм, ошол эле система менен өттү, ошол эле торго баардыгы түштү. Вот. Эми бул тордон кантип чыгып кететтер, кантип эме кылаттар, эми убакыт көргөзөт да.